мыйзамда кандай болсо биз ошол талапты гана сурайбыз. Мыйзамда мондай болуш керек экен. Биринчи кезекте жанагы өкмөттүн токтому менен бул жерде сиздердин мал базардын ичине машина киргенге болбойт. Жок, эмнеге машина кирет? Биз өкмөттүн токтомунда муну конкретный жазып койгондо, талаш тартыш болбосун деп. Мал базардын ичине машина кирбей, бирок сыртында малды түшүрүп жүктөй турган жери болуш керек экен. Түшүрө турган жер барбы азыр? Буларга азыр сурокту коебуз. Мончасына чейин деп ошол мал базардын ушу кире беришине мындай машина киргизбей, сыртында түшүрүп андан кийин алып келе турган болду. Бирде жолу каттырган жок ала. Кенеске азыр мал базарларда кире беришине видео камераларын орнотуш. Видео камерасы бар. Анан видео камерада функционалдуу жана биздин азыр өмүрдү менен сүйлөшүп көрөлүк, болбосо ошол урууда биз аны улап берип керек да. Ошол мал урууда алдын алууга видео регистрация кылып. Базар күнү изолятор деген ачык болуш керек да. Өзүңөр базар ачып 8 чогулуп ачтым десеңер, 8-иңер бир изоляторду ачпайсыңар. Ачпайм. Изоляторду ачып койгула. Эгер орунду мал келип калса, сиз жөнүндө бер десең болот да. Кана ачык турган бүгүн мына базар, башка күнү жабык болсо биз түшүнөбүз. Бирок бул күнү ачык болуш керек. Бүгүн өтүп барпаганда биякта. Эмне үчүн? Сиз деген ушундан баштайсыздар. Сиз биринчи изоляторду көрүшүңүз керек. Изолятор ачык коюп. Андан кийин эгерде орунду мал келсе, ушул изоляторго кармашыңыз керек. Эгерде талапка ылайыктуу ачпасаңыз, анда бул базарда жабышка турат. Талапка ылайыктуу болуш керек ар бир ишин. Мыйзамда ошондой талаш тартыш болбосун деп атайын өкмөт токтому менен конкрет түрдө бекитип койгон. Ошол талаптарды эле сактап койгула, силерден башка эч нерсе суранган жок. Токтомдогу мыйзамдагы нормаларды сактап койгула. Башка райондордо баардыгын текшерип алабыз. Норманын баарын сактатабыз. Мыйзамды баарына бирдей, мыйзамдын баары аткарышка милдеттүү. Ошон үчүн баары аткарат Кудай буйрса. Сөзсүз түрдө эле облустан бирөө келип караш керек. Жок, үчүн өзүңөр карабайсыңар. Ошо облустан атайын мал базарларды текшерип көрүңүз. Негизи норма боюнча бул 200 метр алыстыкта. Бул жакын турган менен билинбегенден абдан көп оорулар бар. Мал менен аралашканда ошол эле кишилерге дагы көрүнүп бар. Бирөөнүн сөзү закон болбош керек. Жазылган закон бар, жазылган мыйзам бар. Аны бирөө келип эч ким оз эки сөз менен өзгөртпөш керек. Жазылган мыйзамдын талаптарына ылайыктуу эле нормаларды сактай берели. Биринчи кезекте элдин саламаттыгы. Азыр деле малын могу жерге байлаган жери жок да. Азыр деле малын биз жерге байлап келип атпайбы? Болгону бул жолдун ар көзүнө өтөт. Андан эч кандай чоң трагедия деле жасаштын кереги жок. Ошондой. Болгону биз элдин коопсуздугу бул жерде. Бул жерде сизге кырсын, башка кырсын эмес. Элдин коопсуздугу биринчи кезекте элдин ден соолугу керек. Эгерде бир күн бир мал эле ушул жерге оорулуу мал келип кете турган болсо, элдин баарына болот. Ошондой кезде өзүңөрдү болуңуз.